Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı cemaat, adatga айланган ар жуманын экинчи күнүндөгү аялдардын укугу аттуу сабагыбыздын уландысы. Өткөндө кандайдыр бир жүйөлүү себептер менен болбой калды эле, бүгүн кайрадан улантып атабыз. Алгач баарыңыздарды жаңырып кирип келген бир эле адамзаттын өзүн эмес, жалпы махлукаттарга нур чачыратып, бул аламдын эле эмес, ахиреттин да нуру деп аталган пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын кирип келген туулган ай менен чын жүрөмдөн куттуктаймын. Биз сүйүнбөгөндө ким сүйүнөт? Биздин залкар пайгамбарыбыздын туулган айы башталды. Анда ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам даңазалап өткөн, сүйүп, ардактап өткөн аял затынын укугу. Биз сөз кылып, сабак кылып келе жаткандагы аял затынын укугунун 5-нчиси ал танзифул фам ли ажлиха. Тек кана жубайыбыздын көңүлү үчүн, жубайыбыздын кадыры үчүн, жубайыбызды сүйгөндүгүбүз үчүн аны сыйлап урматтап, тишти дайым тазалап жууп жүрүүбүз бизге милдет. Эгерде биз оозубузду таза кармап, тишибизди дайым тазалап жүрө турган болсок, анда алардын укугу сакталат. Буга көпчүлүк маани бере бербейт. Калат Аиша радиаллаху таала анху, муъминдердин энеси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүктүү жубайы болгон Айша энебиз мындай деди: Кана Расул саллаллаху алейхи ва саллам иза дахала байтаху бадаа биссивак. Раваху Муслим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам качандыр бир кайсы учурда болбосун үйгө кирип эле келип кала турган болсо, сөзсүз түрдө биринчи тишин тазалап, мисвак менен жууп туруп, анан мага жакын келип чекемден жыттап өпчү. Субханаллах. Пайгамбарыбыздын тасырлар сиздер намаз биздин тушут окуп атышулар эми, кызыктай. Канча орун турат бул жакта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын адаты үйгө кирип келиши менен тишин тазалап жууп туруп, анан Айша энебизге келип, Айша энебиз менен учурашып туруп, анан чекесинен жыттап өпчү. Пайгамбардын оозу жыттанган эмес. Бирок баары бир өзүнөн бир жагымсыз жыт чыгып калып кокустан, ошол жагымсыз жыт чыккандан улам Айша энебиздин көңүлү калып калбасын деп ушинтип атат. Ооз бир канча учурда жыттанып калат. Аябай көп жеген адамдын оозу жыттанып калат, тиши. Өтө көп ачка жүргөн адамдын да оозу жыттанат. Өтө көп сүйлөгөн адамдын да оозу жыттанат. Өтө көп уктаган адамдын да оозу жыттанып калат. Бирок бул сыпаттардын бирөөсү да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда болгон эмес. Көп жеген эмес, көп уктаган эмес. Ашыкча көп да сүйлөгөн эмес. Бизчиле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бирде шашлык, шишкебек жеп, бирде пияз кошуп, манты жеп, оозун жыттанткан эмес. Чеснок аралашкан салатты жеп алсаң, жубайыңдын алдында ыңгайсыздан отурасың. Качан, эмне жеп келдиңиз дейт десе, эмне дейт экенмин деп.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Иза акала ахадукум ас-сум вал басал фала яqrabanna fi musallana». Араңардан кимдир бирөө чеснокты, сарымсакты, пиязды чийки жеп ала турган болсо, оозундагы же толук кетмейинче биздин намазканага келбей эле турсун, оозундагы жит биротоло кетмейинче. А бирок намазды моминтип жамаат менен окуш сунна муаккада, важипке жакын. Оозу жеген чеснок менен життанып калган адамдын желкесинен Аллах Таала намазды жамаат менен окуунун суннатын, важип, жамааттын важиптигин алып таштап үйүңдө окуй бер. Анткени иннал малаиката татаазза мимма ятаазза ан-нас. Адамдар жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенет. Сен бир эле сафтагы адамдарды эмес, периштелерди жийиркен тутасың. Үйүңдө тура тур, тишигиңден ашказаңдан бир отоло чесноктун жана пияздын жете кетмейинче деди пайгамбар. Мен өткөндө имамдарга сабак берип атып, устаз имам дамылалар, силерге бир суроо куду ушул сабакка келгенде айттым. Эгерде мага мамлекет башчысы бир 2 килограмм алтынды, чылк алтынды момундай тегерек медал кылып чылк каалаган адамдарыңарга бер деп берсе, мен бере турган адамдарым бар эле. Силер кимге деп имамдардан сурасам, алар мынтте. Бирөөсү айтты, устазыма деди. Хоп, жакшы. Бирөөсү айтты, атама. Бирөөсү айтты, апама деди. Бирөөсү айтты, кайната кайненеме деди. Кайната кайненеме десе, бүт баары билди. Силерге окшойт. Эмнеге кайната кайненеңе десем, ал мага жакшынакай жубай төрөп бергендиги үчүн эң жакшы. Устаздарга, тигилерге, буларга деп отурду. Мен айттым, эң жакшы. Жакшы. Бирок мен булардын бирөөсүнө да бербейт элем. Эч кимсине карматпайт элем. Мага ошол медал берүү эркиндигин берип койсо, турмушка чыккандан баштап масвай чегип, сигарет чегип, арак ичип, оозу моору, очок, печке болуп калган эркектердин жанында сабыр кылып жашап келе жаткан эжелерге, жеңелерге, апалардын бүт бардыгын мойнуна алтын такмакмын. Бали ушуларга чыдап жашап келе жатасың деп. Мас чеккен, тамеки чеккен эркектин аялы өмүр бою чыныгы эркектин табигый жытын жыттай албай жүрүп өлүп калат ошол. Кагалайындар, намазга келгенде суп-сулуу болуп, чыккандан кийин баягы токтун кыгына окшогон насыңарды өзүңөргө салбай, Кудай үчүн ташта. Сөмөйдөй болгон нерсени өзүңө килтейтип салып алып түтөтүп, өзүңө түтөсөң бир жөн экен, жаныңдагын түтөтасың. Ошол тамеки чеккендердин аялдарына барып, рахмат жеңе, сизден Аллах разы болсун, өмүр бою очоктун боюнда жашап атасыз. Күлканада жашап атасыз. Ыш, очоккана. Ошолорго рахмат айтыш керек да. Дагынан кийин опозалап, урушуп, тепкилеп коет ошолор аялын. Жыргаганыңа уруп атасың баны. Өмүр бою сиз менен бирге иңилип өтсөң дагы актай албайсың. Маңдайында отурган адамга сүйлөсөң, оозунан чыккан жаман жыттан эси ууп кала жаздайт. Тамеки чеккен адамдын колун алып учурассаң, бир канча убакытка чейин мен ошо жийиркенип, дагы экинчи менен учурашып алгандан чейин колумду жууп алайын деп хадар кылам, сактанам. А жеңелерибиз мындайды башынан далай жөнөтү. 20 жылдан бери бул тамекин жыттай берип, жеңемдин эле мурду кар болуп калса керек. Ошон үчүн тишиңерди жууп, анан аялыңарга келгиле. Тишиңерди тазалап, ооз башыңды тазалап,
анан аялга келгиле. Ушундай болуш аялдардын укугун сактоо, эгер ушинте турган болсок, алардын укугу сөзсүз түрдө сакталат. Кийинкисин өтөйлү. Алдыл ушуга окшош. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху мындай дейт. Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анхума قال إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي. Abdullah ibn Abbas aytты. Men özümdün jubayıma jasanıp kelgenimde, juunуп, tazalanıp, taranıp, jıttanıp kelgende, mıktı jıt menen, jipar jıt menen, ankıp jıttanıp kelgende jakşı görem. Men anın maga oşentip jasanıp, jıttanıp, jipar jıt menen kelgeni jakşı görgöndöy ele. Jegen şaşılığın, hoş jegen piyazın, çekken, tamekin, çekken, nasıl mıncıktı menen gelsen, alın bele, bürünün kızı da. Ayalına kılgan mamilen, söz türdü senin kızındın, küyösü, mına jetkinde, küyevalangdın kızına kılgan mamilenge muras bolup kaladı. Andaktan abaylagıla. Ar bir özde kızlar var, balдар var. Ayallarımızın укугун сактайлы. Алар биз үчүн эне, эже карындаш, жубай анан кызыбыз. Урматтуу жамаат, урматтуу аял эжекелер, баарыңыздарды кирип келген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган айы менен дагы бир жолу чын жүргөндөн куттуктап, сиздерге бир жарыя айткым келди. Erkeklerge de ayallarga tekşi. Bugün Rabiul Awwal ayının 3'ü. Biz dekabrdan ayağına çeyin değil. Dekabrdan ayağına çeyin. Toluk ele. Gün ayı menen, gün esebinen yaşavatkandayin. Dekabrdan ayağına çeyin. Erkeklerge de ayallarga da bir dey jariya. Bir günden başlap salavat aytmay. En köp salavat aytkan, andan keyin Fatihani en mıktı kılıp oңdop algan erkekler cemaatına dagı, ayallar cemaatına dagı, erkekler cemaatına dagı 3, ayallar cemaatına dagı 3 çoң sıylık var. Bирок Fatihani mıktı kılıp, temir kanat bolup, okumuş sonunu okumay, andan keyinki dagı mayda sürelerde eriştip kaytalamay. Salavat aytuuda 1000 ayttım, 2000 ayttım, 3000 ayttım, al esep emes. 100.000 aytkıla. 200.000, 300.000. Kim en köp salavat aytsa, aldınкылардан ayallarga dagı 3'ü, aldınкылардан erkeklerge dagı 3 çoң sıylık. Sıylık kopya boyunca tutup dursun. Bирок öte çoң sıylık inşallah. Razı bola turgan. Keliştik mi? Dekabrдын ayağına çeyin. Makul bu? Je koşayım bu dagı ayda. Bolata inşallah. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Aytmakçı jakında ayallar cemaatine atayın